Здравствуйте. Саламатсызбы? Менин атым Алима. Эки долбоордун негиздөөчүсүмүн. Биринчи катабыз рынокту жетиштүү изилдебегенибиз болду окшойт. Албетте, биздин рынок, өлкөбүздө эмерек бизнеси өтө чоң, конкуренттер да абдан көп. Конкуренттерден тыш болобуз деп ойлоп, жөн гана ноу-бумга бет алдык. Биз уникалдуураак, бизге тең, бизден бөлөк эч ким болбойт деп чечтик. 1, 2, 3, 4 ай, жарым жыл, анан 7-нчи ай өттү. Ага карабай биз минуска кеттик. Бизди энтузиазм гана кармап турду. Мына, биз жөнүндө биле башташат. Дагы күтүш керек, дагы убакыт керек, дагы көбүрөөк күтүп жаттык. Күттүк жана дагы күттүк. Бирок чындыгында күтүү керек эмес. Ишти кайра башынан карап чыгуу гана керек. Маркетингдик стратегияны толугу менен кайра карап чыгуу кажет. Анан жарнама үчүн толтура абдан көп акча керек. Биздин экинчи ката жарнама үчүн керектүү акча жумшабай койгонубуз болду. Анткени биздин бюджет жетишсиз болгондуктан баарын минимум менен эсептегенбиз. Бирок эгер сен кымбат эмерек жасап чыгарып жатсаң, жарнамага акчасы жетпейт деп ким ойломок эле? Чынында бул ушундай. Биз аз салым менен кандайдыр бир бизнес баштагыбыз келиптир. Ал эми жарнама үчүн акча калбай калган. Бул өкүнүчтүү окуя. Бирок биз тез арада оңдогонго аракет кылып жатабыз. Биздин үчүнчү ката запаска акча калтырып койбогонубуз болду. Башкача айтканда, өзүбүзгө финансылык жаздык даярдап, акча алып калган эмеспиз. Кийинки шоурумдун чыгашаларына алдын ала акча даярдап койбоптурбуз. Тактап айтканда, арендага, реализаторго жана башка ушул сыяктуу толтура нерселерди эске албаппыз. Бизнесибиз дароо от алып, биринчи айларда эле укмуш киреше кире баштайт деп ойлоптурбуз. Анан ал акчаны андан ары айлантып, кайра кошо беребиз деппиз. Бирок иш жүзүнө келгенде биз эч нерсе таба элекпиз. Бергенде да өз акчабызды берип элатабыз. Бул өтө чоң ката. Эгер башка жактан кандайдыр бир жардам болсо жакшы. Кредит алса болот. Эгер эч кандай жардам болбосо, анда бул ступор. Бизнесиңдин иши бүттү дей бер. Анткени аны улантууга сенде мүмкүнчүлүк болбойт.